أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтан саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бердогандарым. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Дин жолунда жүргөн бир таксырыбыз мындай дейт. Күндөрдүн биринде мен базардан анымуну алып таксиге олтурдум. Аркага бой жеткен, ал бул жактар ачылган, көргөндүн көзүн кубанткан эки сулуу кыз келип олтурду. Биздин таксист да жаш жигит эле. Алар таксиден түшүп кеткенге чейин үчөө сүйлөшүп барышты. Жигит алардын укмуштуудай кийинип алганын көрүп, "Кайдан бери кыздар?" деди жолго бир карап, артты көргөзүп туруучу күзгүгө бир карап. "Эртең биздин 11-классты бүтүрүү кечебиз. Ошого бүгүн даярдык көргөнү базарга түшкөнбүз" деди экөө жанталаша сүйлөп. Эртең ыйлайт экенсиңер да." "Жок, мен ыйлабайм. Кайра кутулганыма шүгүр деймин" деди бирөөсү. Экинчиси анын сөзүн бөлүп мындай деди. "Менин байкем мурушту" деди. Мен бул сөздү укканда кандай гана жакшы байке болду экен. Карындашын жаман жерлерге жолотпогон деп ичимден ойлоно кеттим. Бирок бул ойлор анын кийинки сөздөрүн айтканга чейин гана уланды. "Ушул кечеге барбай эле коеюн деп жаткам, бирок менин байкем барасың, досторуңдан бөлүнүп калат белең" деп урушуп жөнөтүп жатат деди. Шериги сөзүн бөлүп, "Кандай гана жакшы байкең бар деп анын байкесин мактай кетти. Мен баягы оюмдан кайтып ичимден "Кандай гана жаман байкең бар экен" деп айттым. Ошентип алар каткырыктап өздөрүнүн көздөгөн дарегине чейин сүйлөшүп барып, качан гана өздөрүнүн көздөгөн дарегине жеткен соң түшүп кетишти. Ошентип таксист менен мен бир машинада жолду уладык. Жаш жигит болсо шериги жоктой унчукпай баратты. Капысынан ага суроо бердим. "Таксыр, качан үйлөнөсүң?" Бул суроомдон ал чочуп кеткен жок. "Мага дагы убакыт бар го" дейм. "Таксыр, айтчы мага, эгер үйлөнсөң ушундай кыздарга үйлөнөт белең?" "Кыяз азыр. Эмне болуптур? Буларда бир жан да, үйлөнөт элем эгер чыкса" деген жооп болот деп күтүп турдум. Бирок ал такыр мен күтпөгөн жоопту берди. "Жок, үйлөнбөйт элем" деди башын чайкап. Мен мындай жоопту күтпөгөн элем. Себеби ал намаз окубаган, динден кабары жок инсан эле. Жана ал мындай менен тигиндейдин айырмасы көп деле биле бербесе керек деп ойлоп келе жаткам. Экөөбүз тең бир аз унчукпай калдык. Анан мен мындай деп насаатымды айтып калганга үлгүрдүм. "Сен мындай кыздар кай жерге барып, кай бири менен сүйлөшүп жүргөнүн кайдан билесиң? Сенде ушундай күмөн болуусу мүмкүнбү?" "Туура, мындай күмөндөр пайда болбой койбойт" деп башын ийгеди. "Мисалы сен анын жамалына, кийген кийимине, баскан турганына, кылык жоругуна, фигурасына карап ушундай кыздарга үйлөнүп алдың дейли. Башында дүйнөдө сен эле үйлөнгөндөй жакшы жашооң мүмкүн. Бирок убакыттын өтүүсү менен анын жамалы кетет, фигурасы бузулат. Бир күн сени сөзсүз шайтан васвас кылат. Сага чейин ким менен жүрдү болду экен? Кай жерлерге барып, кай жерлерде калып кетпеген экен? 11-классты бүтүрүү кечесинде эмнелер болгон экен деген жаман ойлорду салат. Жок эле дегенде сен иштер менен узакка сапарга чыкканыңда ал мен жокто эмне кылып жатат экен деген ой келет. Жүрөгүң тынчсызданат. Ошондуктан таксыр үйлөнсөм болду дебестен кимге үйлөнүп жатам деген дагы ой болуусу керек. "Таксыр, биз ушул жерде токтотуп койчу, келип калдык" деп түшүп кеттим. Урматтуу мусулман бердогандар, бул окуядан кийин айтаарыбыз карындашыбыздын кечеге барбай калуусу үчүн эмес, балким хиджабын оронуп намазын окубаганы үчүн урушалы. Карындаштар да ачылып чачыла бербестен түз жүрсүн. Себеби ал жигит канчалык динден алыс болсо да, ачылып чачылгандарга үйлөнгүсү келбейт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахих хадисинде мындай деди. "Мусурда өсүп калган кызыл гүлдөн этият болгула" деди. Улуу имамдардын бири мындай деген. Аял канчалык сулуу болсо да, эгер анда такыбалык, Аллахтан коркуу болбосо, анын сулуулугу үйгө береке алып келбейт деди. Ахмад ибн Хамбал. Сахабалар кыздарын күйөөгө берип жатып, "Кызым, билген эң жакшы кооздонуу бул даарат" деп айтып осуят берчү экен. Элибизде жакшы сөз бар. Сулуу жүздөн 40 күндө тажашың мүмкүн, а сулуу кулк мүнөздөн 40 жылда да тажабайсың. Ошондуктан карындаштар, сиздерге жакшы насаат болуусу үчүн ушул окуяны келтирдик. Балким ойлоноорсуңар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.